Саламатсыздарбы, кымбаттуу Пригород жалпы билим берүү орто мектебинин мугалимдери жана окуучулары. Бүгүн 9-сентябрь Комуз күнү. Кыргызстанда 9-сентябрь Комуз күнү деп белгиленет. Тиешелүү жарлыкка Сооронбай Жээнбеков президент кезинде кол койгон. Кыргыз элинин салттуу музыкасын комузсуз элестетүү кыйын. Азыркы учурда комуздун жаңы маанисин ачыш керек. Комуз көп түрдүү маданияттын биримдигин даңазалаган символ болууга тийиш. Элибиздин маданий интеграциясы коомдогу тынчтыктын, ынтымактын жана өлкөнү социалдык экономикалык өнүктүрүүнүн негизи болуп калат. Кыргыз мамлекетинин этностук коомчулуктарынын маданияттар аралык диалогун кеңейтүү үчүн салттуу музыканын ролун күчөтүү зарыл. Үч буроо, жалгыз тээк үч кыл комуз. Чертилбейт, күүгө келбейт чебер колсуз. Оп-оңой, көргөн көзгө жөп-жөнөкөй. Бир окда өнөрү бар, айтып болгус. Комуз элдеги эң көрүнүктүү жана сүйкүмдүү музыкалык аспаптардын бири болуп келген. Илгерки заманда комуз үнү ар бир кыргыздын боз үйүндө жаңырып турчу. Ал эми 20-кылымдан баштап ал чоң концерттик сахналарга чыга баштаган. Комуздун түзүлүшү. Комуз экме жана жапайы жыгачтардан өрүк, алмурут, карагай, арча, жапантал алмурут өңдүү формада чалынып, моюну ичкерип кетет. Жалбырактары күбүлгөн жана мөмөсү бышкан кезде кыйылган өрүктүн жыгачы сомдолуп, сууга кайнатылып, ышталып чабылган комуз бек жана добуштуу болот деп айткан. Комуздун жалпы узундугу 75 сантиметр чамалуу болот. Комуз турпаты, баш, моюн, толку, чара, капкак, туткун, тепкек, 3 кулак жана 3 кылдан турат. Кулагы өрүктөн, арчадан же мүйүстөн жасалат. Ал эми кылы көбүнчө эки тиштүү кыргыз койлордун ичегисинен жасалган. Кыргыз комузу бул жөн эле музыкалык аспап эмес. Бул адамдын ички дүйнөсүнүн тарыхый абалын айтып турган музыкалык баяндамачы десек дагы жаңылбайбыз. Демек, ата-бабаларыбыздан калган биздин улуттук музыкалык аспабыбыз болгон 3 кыл комузубузду аздиктеп, бизден кийинки муунга өткөрүп берүү бардыгыбыздын ыйык милдетибиз.